Тукумсуздукты айыктырабыз. Рактын клеткаларын жок кылат 100% табигый императорлардын дарысы. Интернетте ушундай жарнамаларды көрсөңөр керек. Бул Кыргызстанда кеңири жайылган биологиялык активдүү тамак аш кошулмалары индустриясына тийиштүү. Мындай компаниялардын өкүлдөрү тармактык маркетинг аркылуу жарнамасын чыгарып, өздөрүн илимий медицинага альтернатива катары тааныштырып келишет. Профессионал медиктер, эксперттер баттардын зыяны тууралуу айтып, бул көрүнүш менен көптөн бери күрөшүүдө. Бирок дары-дармек рыногунда мындай дарылардын позициялары дагы эле күчтүү. Эмне үчүн бат айыктырбайт жана алардын зыяны тууралуу биздин иликтөөбүздө. Бул видеону аягына чейин көрүңүз. Бат бул биоактивдүү тамак аш кошулмалары. Эгерде адамдын денесинде кайсы бир заттар жетишсиз болсо, ошондо колдонулат. Биз тапкан булактарда баттарды ооруларды дарылоого колдонууга болбой турганы бир нече жолу эскертилгенин көрө алдык. Анын ичинде Кыргызстандын мыйзамында дагы. Бирок кээ бир компаниялардын өкүлдөрү жарнамаларда баттарды дары катары көрсөтүп, көптөгөн ооруларга шыпа деп макташат. Бул сөздөргө ишенип, жабыркаган жарандар менен сүйлөштүк. Окуялар абдан сезимтал болгондуктан эч кимиси камерага ачык сүйлөп бергени даяр болгон жок. Ошон үчүн бул окуяны биздин журналист окуп берет. Эжем бат сатуу иштечү. Көчөдөн же тойдон жолугуп калсак ооруларды айыктырат. Иммунитетке жакшы деп продукциясын мактачу. Сатканы аракет кылып атат деп ойлоп койчу элем. Бирок ал өзү деле жарнамаларына ишенип калыптыр. 2 жыл мурун боорум май баскан. Орусча айтканда бул оору жировой гепатоз деп айтылат экен. Бат эле жардам берет деп көпкө чейин ичип жүргөн. Доктурлар айткан дарыларга көңүл бурган эмес. Кийин оорусу күчөп кетиптир. Гепатоз ракка өтүп кеткенин билдим. Эжем ошондо деле батка ишенип иче берди. Өзү тез эле каза болуп калды. Азыр балдары бул окуяны эстегиси келбейт. Ошол ойдон териштирген эч ким жок. Бат колдонгондорду табуу үчүн биз социалдык тармактарда сурамжылоо өткөрүп, мессенджерлерде группа ачтык. Интернеттен биз бир нече жаран менен байланышып, алардын баттарды ооруларды айыктыруу үчүн колдонгонун биле алдык. Негизи эле мындай учурлар көп кездешеби? Бул суроону жалпы практикадагы доктор Бекжан Турабековго бердик. Негизи мен ушул 1 жылдан бери ушул баттарды элдерге бат бул дары эмес экенин далилденген медицинаның негизинде айтып келем. Мен буга чейин ушу кыргыз элибиз баттарды баягы кадимкидей нан жегенде эле жешип калган экен да. Атасызбы, мисалы бир жер ооруза адамдар дароо батты ойлошот. Дароо аларга баягы сетевиктер келет, жана башкалар келет, макташат. Аны ишенип адамдар алышат да. Менин практикамда мындай адамдар өтө көп болду. Мага ыйлакташып жазышат. Доктор, ушинтип бат ичип койдук эле, мынтип кыйналып атам. Денеме мындай нерселер чыгып кетти. Жакыным өлүп калды ушул баттын айынан. Тиги бат саткан адамдарга айтсам, сен докажи анда бат себептүү өлдүбү же эмне себептен өлдү деп. А мен кантип аларга далилдеп берем? Бат эмне үчүн кеңири тарап жатат? Көп учурда илимий медицинадагы эффективдүү дарылоо жолун сунуштай албайт. Мисалы, ракка каршы химиотерапия колдонулат. Ал 100% кепилдик бербейт. Каршы көрсөтмөлөр дагы көп. Айла жоктон шыпа издеп, эл бат саткандарга да кайрылат. Анын үстүнө белгилүү инсандар, ырчылар дагы түрдүү баттарды интернетте тынбай сунуштап макташат. Мунун баары калктын чечимдерине чоң таасир калтырат. Бул көрүнүшкө докторлор да каршылык көрсөтүп келишет. Бат менен күрөшүү саламаттык сактоо министрлигинин деңгээлинде дагы жүргөн. Мисалы 2013 жылы министрлик ооруканаларда бат сатууга тыюу салган. Расмий документте министрлик докторлор көп учурларда батты илимий медицинага альтернатива катары көрсөтүп жатканы тууралуу маалымат берген. Кийин баттарды эркин сатууга бөгөт коюлган. Мындай продукцияны аптекаларда жана атайын дүкөндөрдө гана сатууга болот. 2017 жылы баттар дары-дармек тууралуу мыйзамынан дагы алынган. Бирок Кыргызстандын рыногунда баттар дагы эле дары катары тарап жүрөт. Буга биз сайттардан, соц тармактардан чогулткан ондогон жарнамалар анык далил. Анда ар кандай компаниялардын продукциясы сатылат. Байкасаңар, бир эле дары ондон ашык ооруну дарылап коет. Болгондо дагы 100% табигый, тез таасирлери жазылган эмес. Биз бул жарнамалардагы номерлерге чалып сатуучулар менен байланыштык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Тяньши дейби? Тяньши. Эми жана бир дары бар экен го, эми клеткаларды, рак клеткаларын эми жок кылат экен го? Ооба, бизде анда 2 чөө бар да. Хитозан дейт, хитозан экен. Хитозан, Ал кандай жардам берет? 2800 сом да. Ал кандай жардам берет? Общий лечение ал дегенде тазалайт да, не нужно эмелебичи. Организмден клеткаларды кетирет да. Айыгып кеткендер барбы?
Мама айтады, негізі айығып кеткенде бұл деген общий комплекс алып та кечеден ошондо айығып. Комплекс. Жардам бергендер көп та. Саламатсыз ба? Саламатчылык. Эме Энворк, Энворк. Ала. Эме Шариастан жардам берген дары бар дейт го силерде? Капсуласы бар, ала. Анан ежела бар. Ал ушул чын эле жардам береби? Жардам көп киши жардам берип атат, ал эми силердин орунарга жараша болот, канчалык деңгээлде силер уже ооруп атасыңар, 10 жыл, 20 жыл, 40 жыл деп өтүшүп кеткендерге бир аз сабыр керек. Мындай эмелерге жардам берип атат. Эме мен Даже кээде ошо 40 жылдыктарга деле жардам берип атат. Кара чорный тмин дейт, Чорный тмин, анан нежала ичип койсоңуз жакшы. Ошо негизи показаниясында нежала менен чорный тмин деп. Эме силерде айыгып кеткен клиенттер барбы? Ооба, көп бизде. Алло, ултым. Саламатсыз ба? Эмне керек эле силерге? Анемияны жанагы боюнда бар аялдарды айыктырат экен го. Геожелезо, Ошондой чын эле айыктырабы? Ну, конечно, жанагы кан жеткенди жылытпайт да. Интернетте мындай жарнамалар көп. Биз 10 номерге эле чалдык. Дээрлик баары жарнамада берилген убадаларын тастыкташты. Дары бүт ооруларды айыктырат, денени тазалайт. Оорубасаң деле ичсе болот, ооруп жатсаң сөзсүз ич. Иш кылып башкы максат продукцияны сатуу керек экени көрүнүп эле турат. Бизге бул жетишсиз болду. Ошондуктан компаниялардын кеңселерине барып, толук маалымат алганы аракет кылдык. Ипар биздин жана чалганда булар айтышкан, тукумсуздукка каршы ар кандай гинекологиядагы ооруларды айыктырат дешкен. Азыр барып сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Биз бияктан сүйлөшүп алалы дедик эле, эми жарнама тууралуу. Жетекчилерден барбы? Кашкадан? Ушул продукция боюнча. Саламатсыздарбы? Жетекчилерден бири барбы сүйлөшүп алган? Охрана бияка жөнөттү бизди? Жок, ошо өзүнө барсаңыз. Охранага айтсаңыз, чалып берет. Сиз чалып берет дейт. Ушул интернеттен көптөгөн ушундай жарнамалар таптык. Ипардын дарылары ушундай дарылайт деп, тукумсуздуктан баштап тиги бүт гинекологиялык ооруларды айыктырат депчи. Чын эле айыктырабы ушул? Бирок мыйзам боюнча бул бат да, бул дары эмес да. Саламатсызбы? Бул дары эмес, бат да. Муну дарылайт деп жазган. Например, батга да кирбейт, күнчечек бул вагинальная таблетка деп аталат. Бул өзүнчө башкача особая продукция. Ушул күнчечегибизчи? Жок, ошондо жарнамада силер айыктырат деп жазылып атпайбы көп мындай ондогон? Бул уже 22 жыл болду компаниябыз иштегени. 22 жылдан бери турмуштун элегинен өттү да. Турмуштун. Эми кандайдыр бир илимий изилдөөлөр бар экенби ушул жардам берет? Кандай изилдөөлөр? Как раз ушул күнчечектин автору доктор Абдул Хаким Мухаммад Эмин. Доктор медицины, значит, эл аралык деңгээлдеги да. Токиодо, Япониядан академияны бүткөн, ошол жерден докторская защита кылган. Орусча аралаштырып кетип атам, эмне кылабыз. Ошол докторлук диссертациясыны ушул күнчечек боюнча именно аялдардын гинекологиялык проблемаларын чечүү биринчи темасы. Экинчи темасы жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу деген эки тема да. Ал ошол жанагы изилдөөсүн каякта чыгарып турат. Биз эл аралык базалардан карадык да, бул дары иштерде жок экен. Эмне орун айыктырган күнчечектен? Мен күнчечектен 6 айлыктай болгон миомакистадан айыктым. Еще бронхиттен айыктым. Анан пиелонефрит. Канча эчтиңиз? Келгенден көп эле иштим. Конечно, бир эле чыны чай ичсем тойбойсуң да. Кадимкидей 3 чыны чайга тоюп турасың. Чайбы? Организмде жок, например, мисалга келтирип атам. Например, 1 чыны чайга тойбойсуң да деп атам. 3 чыны чайга жашынакай тоюп каласың да. Ошондой эле организмди тойгуза, ичип тойгуза жесеңер жакшы болот да. Күнчечек өзү биздин компаниянын брендовый продукциясы. Биз жаңы эле компаниянын кеңсесине киргенде жетекчилер тамактанууга чыгып кеткен деп айтышты, бирок андай эмес экен. Жетекчилер бар экен, мен ичине кирип сүйлөшүп чыктым, бирок камерага комментарий бергени макул болбоду. Ал айтты, ушул жарнамаларды ким берип жаткан болсо, ушуларды бизге бергиле, биз буларга каршы чара көрөбүз деди. Атоми компаниянын кеңсесине келдик. Булар рак оорусунан жардам берет дешкен, булардын дарылары. Сурап көрөлү. Меня зовут Арген Бактыбекулы, я журналист
Медиахаб. Мы вот обнаружили объявление в интернете. Вот компания Atomy здесь обещают вылечить некоторые заболевания, из них вот онкология тоже есть. Мы как раз хотели спросить, действительно ли это так? Если онкология первой и второй степени помогает, а дальше нет. Помогает каким образом? Таким образом, иммунитет увеличивается у человека. Девушка, я не разрешила снимать. Если иммунитет хороший, человек может сам по себе победить онкологию. Если у нас иммунные клетки сильные, они сами себя уничтожают. У нас есть киллеры клетки, они уничтожают онкологию. Еще такой вопрос. Есть ли вот научные доказательства того, что это реально помогает? Это научное доказательство вот таким образом. Хемохим приготовили Южная Корея под руководством и по как-то сказать, по приказу, что ли, как сказать, государства. Потому что там у нас энергия, чисто экологическая энергия, электроэнергия. У них ядерные электростанции, это самое атомное. Еще такой вопрос. По закону Кыргызстана БАДы не являются лекарствами. То есть, насколько правильно рекламировать это как лекарство? Мы как лекарство не это рекламируем. Это как дополнительное питание. Идет материал для Но все-таки в объявлении обещают же вылечить. Это за других объявлений мы не отвечаем. То есть это дистрибьюторы, да, которые к вам? То есть вы сами осуждаете вот такие объявления, когда обещают ли вылечить? Человек получает гемодиализ, если у человека 4-й степень рак, я никогда не говорю, что вылечишься. Я говорю, поддерживает, чуть качество жизни улучшится, может быть, чуть-чуть продлится. То есть вы сами официально таких объявлений делаете? Нет, мы права не имеем такое. Бұл Atomy компаниясы болды, өзіңіз көргендей екінші компания интернеттегі жарнамаларға ешқандай тиешеуі жоқ деп айтып жатышат. Бирок өзі айтып берди, онкологиядан жардам деле берип коюшу мүмкүн деген сыяктуу айтты да. Эмки адреске баралы? Здравствуйте. Мы журналисты из Медиахаб. Мы бы хотели задать несколько вопросов вот по препаратам. Можете ответить? Вот мы обнаружили в интернете очень большое количество объявлений, где обещают вылечить вообще самые разнообразные болезни, вплоть до онкологии, вот подавляет развитие. Вот мы с этими объявлениями как раз-таки и боремся. То есть я уже с Лалафоу стала встречаться и писать, то есть скидывать ссылки им, чтобы они блокировали эти аккаунты, потому что это невозможно, то, что на Лалафоу творится. И то есть как бы я созванивалась с ними, то есть не все это наши дистрибьюторы были. А каким образом все-таки они товар получают тогда? Это же получается дороже он становится, да, чем у вас? Смотрите, у нас же не, как вам это правильно объяснить, у нас же не стандартные продажи, как в вашем понимании. То есть я пошел, есть какая-то установленная цена, это сетевой маркетинг. И то есть у каждого дистрибьютора есть своя скидка. Мы как раз таки вот официальную позицию компании хотели узнать, то есть рак вылечить БАДами невозможно. Ну, конечно. Это же, ну вы понимаете, что это просто возможность, когда после, допустим, как она правильно называется, химиотерапия, да, вот, допустим, если мы сейчас говорим про онкобольными, то есть период восстановительный после химиотерапии легче проходит. Біз бүгін 4 компанияның кеңсесіне барғаны жетіштік. Үчөө алардан мондай интернеттегі жарнамаларға ешқандай тиешеуіз жоқ деп айтышты. Жада қалса бұндай жарнамалармен күресіп жатабыз деп айтып отшат. Өзіңөр қандай бұл баттар ешқандай орыны айықтыра албайды деп компанияның өкілдері өздері билдирип жатышат. Компаниялар мындай жарнамаларга тиешебиз жок деп айтып жатканы менен ар бир кеңседе бир топ консультант жана клиенттерге кезиктик. Өзүңөр байкагандай, алар продукциясына ишенип түзүлө жардам берет, айыктырат деп айтып жатышат. Бул жерде суроо пайда болот. Интернетте бат сатып жаткандар расмий продукцияны кайдан алышат? Ошондуктан компаниянын бизге берилген расмий позициясы күмөн туудурат. Бул индустрия Кыргызстанда кантип көзөмөлдөнөт? Бул суроону биз далилденген медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасовага бердик. Да, делегировали. Должен был раньше отвечать департамент лекарственного обеспечения медтехники, ДЛО и МТ его раньше называли, сейчас он ДЛС. Он их просто регистрировал. То есть подспудно считалось, что БАДы безопасны. И они их просто односторонне регистрировали, и регистрировали, и регистрировали. На самом деле их нужно было за ними следить точно так же строго, как и за самими лекарственными средствами, настоящими
как бы химическими соединениями, да. Вот. А БАДы считались там травкой, муравкой, и, в общем, они просто, ну, хорошо хоть регистрировались. Регистрация шла. На входе там, естественно, проплачивали эти компании, могли очень быстро зайти на рынок, и их стало просто громадное количество. Они все были такие полумыломоющие, полукосметические средства. Вот сибирское здоровье, тиньши там и пары, да, боже мой, их просто бесконечное множество. Это те, которые стали у нас миллионерами компании. А те, кто вот просто вот носят в сумках там масло черного тмина, или вот все ездят в УМРО, возвращаются, не знаю как, но у нас этот уже на поток поставлено. Везде, вот зайдите на Дурдой, там ну повсеместно нету живого места, где бы не могли бы это купить. Все эти бутылечки, их никто не контролирует, ни этикетки, ни условий хранения, ни там что к чему. Баттар каттоодон кантип өтөт? Лабораторияда текшерилеби? Азыр көзөмөлдө оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти жүргүзөт. Экспертиза бөлүмү бар. Ошо экспертиза бөлүмүндө бизде 3 кыз иштешет. Алар ошо келип түшкөн документтердин баарын карап чыгып, келип түшкөндөн кийин бир 5 күндүн ичинде карап, эгерде замечание, предложение болсо, ошолорго сунуштарын беришет. А так 1 айдын ичинде карап, андан кийин регистрация кылынат да. Документ мейли, составы мындай лабораторияда бизде көрүп изилдешеби? Чын эле ушул дарыда ушундай заттар барбы жокпу? Бул ошо документтер дегеним кандай десек, бу жерде перечень документтер бар да. Ар бир түргө бир 20 чакты перечень боюнча ошолор документтерин топтоп келиш керек. Анын ичинде ошо лабораториялык изилдөөдөн өткөн протоколдору болуш керек. Андан тышкары эгерде ошол изилдөөнү кайда жүрөт? Өздөрү жүргүзүп келишеби же бир лабораторияда? Бу жерде мындай да, эгерде могу биздин бажы биримдигинин ичиндеги өлкөлөр болсо, ошо бажы биримдигинин өлкөлөрүнүн ичиндеги аккредитациядан өткөн лабораториялардан анализ жүргүзсө болот. Ошондой эле биздин дагы бу жерде лабораториядан анализдерди жүргүзсө болот. Бирок тилекке каршы бу жерде бизде жанагы микроэлементтер деп коет. Микроэлементтер, витаминдердин ошолордун адекваттуу баягы суточный дозалары боюнча определять эткен остаточный количестволарынча ошол экиге аккредитация пока өтө элек, бирок биз өзүбүз толугу менен бүт анализдер жүргүзө албайбыз. Толугу менен пока жүргүзө албайбыз, бирок азыркы күндө ошо чаралар көрүлүп атат, толугу менен жүргүзгөнгө аракеттенип атат. Лабораториянын аккредитация өткөзүп жана методик. Ооба, Евразиялык бажы биримдигинин бирдиктүү баттардын реестри бар. Ал жерде каттоодон өтүп, баттар биримдиктин ичинде сатыла алат. Бул жерде алардын курамы тууралуу гана маалымат берилет, бирок баттын чыныгы эффекти жөнүндө илимий изилдөөлөр келтирилген эмес. Муну текшерүү үчүн биз эл аралык изилдөөлөрдү камтыган MedIQ ресурсуна кайрылдык. Бул сайтта авторитеттүү медициналык илимий изилдөөлөр камтылган, анын ичинде Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы бар. Чогултулган жарнамалардагы баттардын аталышын биз бул базаларда тапкан жокпуз. Демек, илимий жактан булардын эффекти тастыкталган эмес. Тескерисинче, баттардын пайдасыздыгы, атүгүл зыяны тууралуу изилдөөлөрдү таптык. Мисалы, 2018-жылы Торонто университетинин адистери изилдөөсүн чыгарышкан. Анда адистер баттын ордуна туура тамактанууга көңүл бурулушу керектигин жазышкан. Они, кстати, небезопасны, потому что они многие содержат и сердечные, и гипотензивные средства. То есть, употребляя БАДы, можно очень быстро довести, ну, как бы посадить почки, посадить сердце. Очень много у нас
летальных исходов. Об этом медики не говорят. Эксперттердин айтымында, эгер кээ бир элементтер организмде жетишсиз болсо, баттарды тамакка кошумча кылып колдонсо болот. Бирок дүйнөлүк уюмдар тарабынан тастыкталган илимий изилдөөлөрдөн өткөн гана продукцияны. А бирок такыр эле бат ичпей жашаса болобу? Бизде ушундай түшүнүк кирип калыптыр да. Эгер адам бат колдонбосо, бул чөтө тез эле өлүп калышы мүмкүн, өмүрү кыскарып кетиши мүмкүн, ден соолугу талкаланып кетиши мүмкүн депчи. Тескерисинче мен ушул адамдарга айтарым, тескерисинче сиздер бат колдонбосоңуздар, ден соолугуңуздар чың болуп жакшы жүрөсүздөр да. Эмне себептен биздин ата бабаларыбыз көп жашаган, эмне себептен жакшы жашаган? Алардын учурунда бат деген нерсе жок болчу. Мындай химиялык заттарды колдонушкан эмес. Азыр сиздерди калп эле алдап 100% табигый деп сатып аткан нерселер 100% химиялык жол менен жасалат. Өзүңөр көргөндөй Кыргызстанда бат саткан компаниялар ишин жүргүзүүдө. Алардын продукциясы интернетте ар кандай ооруларга каршы көрсөтүлгөн, а сатуучулар товарды мактап сунуштай беришет. Буга мыйзам жол бербейт. Ошол эле убакта компаниялар буга тийишебиз жок деп кутулууда. Доктурлар, эксперттер баттарга чектөөлөрдү киргизүү керектигин айтууда. А сиз кандай ойлойсуз? Сөзсүз пикириңизди комментарийге жазыңыз. Каналга катталып, коңгуроону дагы басканды унутпагыла. Ден соолукта болуңуз.